Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мына биздин Талас облусуна болгон сапарыбыз карыды. Таластагы ушул жер маселесине болгон медицина тармагындагы бир-эки жагдайлар жөнүндө маалымат алып, тейлөө кызматы кандай жагдайда болуп атат, анын баарына мындай бир көңүл буруп келатабыз. Талас облусунда болгон сапарыбызда эки бир маанилүү жагдай, эки бир оюду сиздер менен бөлүшүп айткым келип атат. Ушундай таасирде калдым. Бул биринчиси облустун прокурору тууралуу. Облустун прокурору биз ушул жарандардын кайрылуулары, ушул мыйзамсыздык, укук бузуу, жерге байланышкан ушундай бир жагдайлар тууралуу чагылдырдык. Анан областтын прокуроруна кирип маалымат алдык, суроолорубузду бердик. Анан элден ушул жагдай жөнүндө сураганда көпчүлүгү ушул айтып атышат, областтын прокуроруна болгон абдан нааразычылык күч экен бул жактачы. Анан ошо кылмышкерлер, ушул жерлерди уурдаган коррупционерлерди мындай мага ушундай таасир калтырды. Бир адвокаттык жагдайда, адвокаттык кызматты көрсөтүп аткандай эле бир ойдо калдым. Анан президенттин ушул жарлыгы, ротация саясаты бардык эле жерде болуп атат. Бирок ушу Талас облусундагы обл прокурорго бул жагдай аттап өтүп кетиптир да. Анан менимче ушул ротация саясаты чындыгында туура эле экен. Ушундай бир выводко келип атабыз. Себеби башка областтардан биз ушул Талас облусунун прокуроруна болгон догудай бир нааразычылыкты уккан жок элек да. Мындан улам ушул ротация болушу керек экен, туура эле саясат экен деген мындай бир вывод жасап атабыз өзүбүзгө. Анан ушул обл прокурордун ушул суроолорду бергенде мындай прокурордук жагдайда эмес, адвокаттык жагдайда таасир калтырып жаткандыгы мындай көпчүлүккө ушу элге жакпай жаткандыгын байкадык. Ошондуктан бул биринчи кезекте ушул Талас облусунун областтык прокуроруна ротация болуш керек экен деген ойго мындай ынанып атабыз. Экинчи жагдай мына ошол биринчи кезекте Кыргызстанда ушу коррупция болуп атса, экинчиси ушул медицина тармагы, билим берүү тармагы. Биз билим берүү тармагына болгон мындай бир жагдайды чагылдырууга жетишпей калдык. Бирок ушул медициналык тейлөө кандай болуп атат? Ушул боюнча баш бактык Талас облусунун ооруканасына. Анан бул жагдайда дагы абдан маанилүү бир окуяны уктук, көрдүк. Бул Талас облусунун губернатору мына 3 ай болду, жаңы болуптур. Анан ошонун бир тууган иниси бүгүн облустук ооруканада ушул главврач экен. Мындан улам ушул медицина тармагы Талас облусунда мындай бир кемчиликтер болуп аткан болсо, жарандардын арыз-муңу болуп аткан болсо, губернатор өзүнүн агасына кандай чара көрөт деген суроо бизди ушул түйшөлтүп атат да. Губернатор эми бир тууган деген баарыбыз билебиз, бир тууган. Бир туугандыктан өтүп барып ушул жарандын арыз-муңуна канааттандырарлык деңгээлде ушул президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү өзүнүн бир тууганына кандай чара көрөт эгер ушундай жагдайлар жаралса деген суроо абдан көкүрөктөн кетпей атат да. Ошондуктан менимче ушул Талас облусунун губернатору же Талас облусунун главврачы облустук ооруканадагы өзүнүн кызматынан ротация болуш керек экен деген бүтүмгө ынанып атабыз. Себеби баары бир туугандык жагдай жарандардагы бир канааттандырарлык деңгээлде көйгөйлөрүн, арыз-муңун канааттандырбайт деген ой, бүтүм пайда болуп атат. Ошол буюрса алдыда ушул Таластагы жагдайлар боюнча биздин YouTube баракчабызга чыгат маселелер, көйгөйлөрдү ачык тартып көрсөтүп берип атабыз. Ушул жерге байланыштуу ушу 24 гектар жерди бир чиновниктер ээлеп
элдин жерин менчиктеп алган акыбалын буюрса ачып беребиз. Андан сырткары ушул Талас облусундагы төрөтканалар, ошол жактагы медициналык тейлөөлөрдүн жагдайы, акыбалы, дарыгерлердин ишмердүүлүгү тууралуу биздин баракчабызга, YouTube каналыбызга жүктөлөт. Бар болуңуздар, биздин баракчага катталып коюңуздар. Көрүшкөнчө.